Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын коноктору депутаттар Төрөбай Зулпукаров, Талант Мамытов жана Аалы Карашев, кош келдиңиздер. Мына кече күнү Жогорку Кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп, президенттин указын колдоп бердиңиздер. Ошол мамлекет өлкөбүздө өзгөчө абал киргизүү боюнча. Бул өзгөчө абал Кыргызстандагы ошол саясий турмушун, элдин жөнөкөй жашоо турмушуна, ошондой эле Кыргызстандын экономикасына кандай таасирин берет? Эми өзүңүздөр билесиздер, бул негизги өзгөчө абал ушул эпидемия боюнча бизде алгачкы жолу кабыл алынып аткан учур экен. Өзгөчө абал менен өзгөчө кырдаалдын айырмасы эки бөлөктө. Өзгөчө кырдаал бул баягы жарандык коргонуу жөнүндө мыйзам бар, ошонун негизинде түзүлөт. Өзгөчө абал учурунда бул конституциялык мыйзам менен бекитилген. Ошону менен бирге ошол өзгөчө абалда комендант президенттин указы менен дайындалгандан кийин бардык жумуштар, бардык бийлик бутактары комендантка баш ийип калат да. Бул өтө мамлекетибиздин экономикасына өтө терс баягы таасирин бере турган, өтө оор күндөрдү алдыбызда күтүп турганыбыз баарыбызга эле белгилүү болуп атат да. Ошондуктан биз даярданышыбыз керек. Негизи биздин калктын ден соолугу бүгүн биринчи маселе болуп турган мезгил да. Ошондуктан азыр бир канча биз өзүбүздүн сунуштарыбыз бар, өкмөттүн мүчөлөрү менен дагы сүйлөшүп атабыз. Эртеңки баягы кризистик бир стратегияны аныкташ керек. Анан жаздын күнү болуп атат. Эгин-тигинге өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Экономикабыз эртең дүйнөлүк экономикага түздөн-түз байланыш болгондон кийин Кыргызстан кичинекей экономикасында биз ушул ситуациядан кандай чыгып кетүү жөнүндө кризистик бир стратегияны кабыл алууга биз даяр болушубуз керек да. Ошондуктан кырдаал оор, биз бүгүнкү ушундай бир илдетти жеңиш үчүн калкыбызга туура түшүнүктөрдү жеткиришибиз керек. Бул жерде биримдик ынтымак, ошондой эле баягы бири-бирибизди угуп, ошол үйдө отурганга көбүрөөк чакырышыбыз керек болуп атат. Бул методун Кытай врачтары да кече Италияга барып өздөрү айтты. Италияда көбөйүп кеткен себебин бул жерде баягы коомдук транспорттардын жүрүп атканы мени таң калтырып атат. Ошондуктан биз ушул Италияда бул аракет менен коронавирусту жеңүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан биз ошол сөзсүз баягы үйдө отуруу менен бул илдетти жеңүүгө ошондой эле мамлекетке жардам берген болуп эсептелебиз да. Өзгөчө абалды кабыл алып атканда ошо депутаттардын ичинде дагы суроолор болду. Биз эми ошол 15-апрелге чейин депутаттар эчтеке кылбай эле кол кушуруп отурабызбы, биз эмне кылабыз деген суроолор болду да. Чынында эле эл өкүлдөрү ушул маалда эмне кылат? Эми биринчи кезекте бул жалпы апат дүйнө жүзүндө болуп атат. Бир эле биздин мамлекетте эмес, Кыргызстанда дагы тилекке каршы ушул оору кирип келди. Ошого жараша бүгүнкү күнү президент тарабынан Сооронбай Шариповичтин өз учурунда ушул жарлык жарыяланып киргизилди. Бүгүнкү күнү Жогорку Кеңеш аталган жарлыкты бекитип бердик. Ошону менен бирге Жогорку Кеңештин эң негизгиси бул өз учурунда мыйзамды кабыл алып бердик, бекитип бердик. Ушуну менен мен коллегаларым айтып кеткендей, мага чейин эмне себептен ошол Италияда жана башка мамлекеттерде тез таркап кетти. Учурунда амалдарды көрбөстөн шалакалык мамиле кылып, кандайдыр бир тоготпогондой мамиле болгондо, ал эми убакыт көрсөттү. Ушундай айынан кесепеттер чоң кесепеттерге айланды да. Мен ойлойм, биздин кабыл алып аткан чаралар өз учурунда кабыл алынып атат. Жана ошону менен мен ойлойм, кийинки ошол аталган оорунун таркашын тоскоолдук болот деген ниеттебиз да. Экинчи учурда элде жанагы суроо болуп атпайбы? Эл өкүлдөрү эмне жумуш кылат дегенчи. Себеби сиздер баягы региондордо кыдыра албайт экенсиздер. Азыр өкмөт алып мындай жылдык отчет ала албайт экенсиздер. Сиздердин негизги жумушуңуздар эмне болот? Негизги Жогорку Кеңеш штатный режимде эле иштейт. Биз каникулга же башка жака чыгып кетти деген жана кээ бирлер айтат, андай туура эмес. Биз штаттык режимде эле иштеп атабыз. Болгону аталган жуманы биз ушул коомчулук менен иштөө. Анан керектүү ошол өкмөт менен
кандай маселелер болсо ошолор менен чогуу аракетте ушул мыйзамдарды кабыл алып берип же жарлыктарды кандай жогорку кеңештин укуктук ченемдик жанагы милдетинде өзүнүн ишти аткарыш керек. Мына сиз Ал Азимович айтсаңыз, өкмөттүн буга чейинки иш аракеттери жетиштүү болдубу сиздин багыңызда? Кандай кемчиликтери бар? Бул тууралуу депутаттар сөз кылып атабы? Өкмөт ошол биринчи жарыясы менимче 27 январда болду болуш керек. Ошо Кытай Эл Республикасы менен чек ара жабылгандан кийин, андан кийин мына өзүнүн бүт күч аракетин, жумшап аракетин да жасап келатышты. Алдын алуу боюнча дагы, элге түшүндүрүштөрүн жүргүзүү боюнча дагы. Анан мына бул Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин деңгээлине чейин көтөрүп, мамлекет башчыбыз, президентибиз өзү башында болуп, бул боюнча бир нече мындай жыйындарды өткөзүп, тийиштүү тапшырмаларды ошо өзүнүн тийиштүү органдарга берип, катуу көзөмөлгө алынды. Өзгөчө мына 14 мартта болгон жыйында дагы мындай точно түз тапшырмалар болду деп айтат элем. Анан бүгүнкү күндө негизгиси мен айтайын дегеним, бардык жакта ушул абдан оор болуп атат да. Жөнөкөй күнүмдүк оокатын кылган, биздин баягы сатып мемел оокатын кылган жарандарыбыздан баштап туруп, бардык ушу бүт кыргызстандыктар бүгүн өтө оор абалда болуп атабыз. Анан мына айлык акысы боюнча дагы ар кандай суроолор болуп атат, депутаттарда кандай болот? Мына мейли мамлекеттик органдарды бүгүн жеңилдетилген график менен тартипте иш алып барсын, же болбосо үйүндө дистанциялык тартипте иш алып барсын деп да жумуштар айтылып, мындай чаралар көрүлүп атат. Ошол эле мезгилде бизде жеке менчик иштеген ишканалар бар да. Жеке ишкерлер, жаңылышпасам, 400 миңдей жеке ишкерлер бар, күнүмдүк оокат менен жасаган. Алардыкы жумуш кандай болот? Эгер кээ бирлеринин кредит алганы бар, кээ бирлердин заказдары бар башка ишканаларданчы. Мына ошолорду тең кандай аткарыш керек, аны кантип эртең аны сатыш керек, ошо кредиттин кандай төлөш керек деген да бүгүн коомчулукта көптөгөн ушундай суроолор бүгүнкү күндө болуп атат да. Мунун үстүндө да өкмөткө мен да айттым эле, мына бир ай мурун антикризистик программаны иштеп чыгып, ошону ачык айкын жарыя кылып коюлду. Бирок мына кырдаал күчөп мындай күчөп бараткандыгына байланыштуу бүгүн дагы эле ушунун үстүндө бир жалпы бөлүнбөй өкмөт же жогорку кеңеште бул жалпы коомчулук кыргызстандыктар биригип туруп, бүт мамлекеттик бийлик бутактары биз мындай бир экономикалык жагынан кандай колдоруу болот, социалдык жагынан кандай колдоруу болот, шуну дагы бир ачык мындай бир айткан бир татеон айтышыбыз керек деген ойдо мен айткым келип атат. Азыр дагы сөз жетпей калды кече күндө мага. Мен мындай айтайын дедим эле, ушул мүмкүн бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдагы чаралар жөнүндөгү деп атап коебузбу, же болбосо ушундай бир мыйзам иштеп чыгып, себеби өкмөттүн токтому менен мисалы үчүн банктардын кредиттерин жылдырып кой деп мындай рекомендациялар берилет да, сунуш эле. Аны алар эртең аткарбай, тоже мыйзам керек деп айткым келет эле да. Айлык акылары боюнча, жеке менчик боюнча дагы ошону мүмкүн мыйзам чегинде бир демилге көтөрүп туруп, депутаттар өкмөт менен бирдикте шунусун иштеп чыгып, анан элибизге, коомчулукка дагы ушундай жардам бере алабыз. Бүгүнкү күндөгү колубуздан келген ушундай, момундай деп туруп биз менимче мындай маалыматты ачык, айкын, жеткиликтүү кылып беришибиз керек. Бул бир жагы. Анан экинчи жагындагы мына абалды дагы айткым келет. Мына өзгөчө кырдаал кийрилди бизде бир жума мурда. Анан мына кече күнү болсо мына президентибиз өзгөчө абал деп жарлыгы менен жарыялап биз колдоп бердик. Негизги жалпы кыргызстандыктар ушул биз тартипти катуу сакташыбыз керек деп айтып кетет элем. Тартипти катуу сактап, ошондо өзүнүн чектөөлөрү бар. Бул мыйзам жол берет ага. Мына коменданттар дайындалып атат, алардын да кайрылуулары болот. Ошо айтылган тартипти, коомдук бардык тартипти ошол бизге коюлган чектөө болсо да биз мындай туура түшүнүп, туура кабыл алып, бардыгыбыз бирдикте ошону катуу сактаганда гана биз бул илет менен жеңебиз деген мен тилекти айткым келет да. Мына эми алдыдагы бир ай ичинде көптөгөн бизнес токтойт, мамлекеттик ишканалардын бардыгы көпчүлүгү иштебей калат, негизгилеринен сырткары. Бул өзгөчө абалдан сырткаркы ишканалар бар да. Анан ошолордун бардыгына учурунда эмгек маянасын берип, кар-картаңдарга пенсиясын берип, ошондой эле мына алдыңкы өлкөлөр жасап атат. Бул бизнеске да көптөгөн колдоолорду көрсөтүп атат. Жанагы салыктык жеңилдик же болбосо башка дагы жөлөк пулдарды берип атат бизнеске. Кыргызстандын азыркы экономикалык абалы ушул өзгөчө абалга кете турган чыгымды көтөрө алабы? Жогору жакта Ал Азимовичтин айткан сөзүндө мен дагы айтып кеттим эле, негизги антикризистик программа, план, стратегиялардын баары ушул нерсенин ичинде камтылыш керек да. Азыр бизде ушул
акча маселеси келгенде өкмөткө бир канча биз сунуштарды бердик. Негизи жогорку кеңештин депутаттарынын өзү ыйгарым укуктарына кирген нерселерди биз жашап беришибиз керек. Азыр акча маселесине келгенде аны коротуу же болбосо жумшоо бул өкмөттүн колунда болуп калат экен да. Кече эле өзүңүздөр билесиздер, фонд түзүлдү. Ал фонддун ичинде акча каражаттары чогулган. Бирок бүгүн коомчулуктун баары эмне үчүн бул акча каражатты кармап турасыңар, эмне үчүн иштетпейсиңер деген мындай нараазычылыктар пайда болду да. Бул негизи эмне үчүн коротолбойт? Бул мамлекеттик органга которулгандан кийин, ал бюджетке түшкөндөн кийин бул бюджеттик акчаны коротуу үчүн сөзсүз жогорку кеңештин баягы тармактык комитеттин макулдугу менен гана коротолот да. Бул жерде мыйзамда көп нерселер ушул жазылып калган экен. Анан бизде өзгөчө абал дайыма болгон эмес да. Ошондуктан биз мындай учурга, кырдаалга азыр келип тургандыктан, мына бизде депутаттардын бир канчасы айтып кетти, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамды биз өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек да. Сөзсүз тендер, андай мындай деген нерселер бар. Ошол нерселерди өзгөчө абал учурунда биз мамлекеттин бюджетиндеги акчаларды биз кантип коротууга мүмкүндүк алабыз. Ошолорду дагы биз карап берип койсок, жогорку кеңеш жакшы болот эле деп биз азыр сунушту кирдик. Төрагага сунуш барды. Келечекте ошол маселени да биз карап коюшубуз керек. Сөзсүз бул тышкы карызды баягы биз бюджеттен акча чогултуп берип турабыз. Аларды бүгүнкү күндө ушул кичине токтотуу боюнча биз алган инвестор донорлор менен биз сүйлөшүп турушубуз керек. Ошондой эле мисалы үчүн өнүгүп келе жаткан мамлекеттер Дүйнөлүк банк же болбосо бүткүл дүйнөлүк банктар же болбосо көптөгөн эл аралык уюмдардан жардамдарды сурап турсак дагы толук мүмкүн да. Биздин экономикабыз өзүңүздөр билесиздер, баягы жалпы мамлекетибизде киреше бөлүгү 2 миллиарддан бир аз гана доллар менен көтөрүлүп, бир аз эле жогору болуп турат да. Анан кийин чыгаша бөлүгүбүз дагы дефицит менен биз кабыл алып атабыз. Биз 9 миллиардга жакын сом дефицит менен кабыл алганбыз да. Эми бул ишканалар иштебесе, анан кийин көп тармактарда жумуш болбой турган болсо, бизде бюджеттин киреше бөлүгүндө бир канча проблемалар болот да. Ошон үчүн биз сунуш берип атабыз. Бул нерсени ар бир ичиндеги деталына токтоп турууга өтө көп убакыт кетет да. Ошондуктан антикризистик бир жакшы бир программаны жогорку кеңеш өкмөт биргеликте кабыл алып туруп, ошонун негизинде иштесек жакшы болмок эле да. Өзгөчө абалдын чыгымдарын мамлекет көтөрө алабы? Албетте, биринчи кезекте бул маселени бардык жактан каралып чыгып, анан киргизилет. Буга байланышкан кандай амалдар болсо, ал сөзсүз түрдө каражат маселелери биз жогорку кеңеш тарабынан ошо комитеттер бекитип бергенге даярбыз. Жана бул өзгөчө абалдын бюджети, жанакы сатып алуу системалары биз өзгөчө тартип менен каралат. Себеби ошого мындай өзгөчө абал сөз өзү эле айтылып турат. Мындай жатканда бул жерде бир эле жанакы адамдардын укугун чектөө киргизилип атпайбы? Экинчи этапта ошол кээ бир мыйзамдар иштебейт. Мындай жатканда тендер сыяктуу же башка ушундайлар кандайдыр муктаждык болгондо ошол мыйзам жол берет. Экинчи маселеде ошол жана да сөз суроо берип кеттиңиз. Биз депутаттар өз кезегинде жанакы мыйзамдарды, токтомдорду өкмөттөн келген жанакы суроо таламдарды жана бекитип берүү, муктаждыктарды эгерде мыйзам талаасында бекитип берүү, комитеттерде карап колдоо көрсөтүү биринчи этапта, экинчи этапта жергиликтүү ошол жанакы администрациялар менен байланышып атабыз. Ошол жерде абалдарды кызыгып сурап, анан кандай муктаждык болуп атат, тынбай байланышып туруп атабыз. Экинчи этапта, ошо үчүнчү этапта өкмөт менен ушул кандай муктаждык болсо, байланышты ушул жерде айтып, өкмөткө жеткизип, аткаруу бийлигине жеткизип, ушул маселени чечүү эң негизги биздин милдетибиз болот. Мына экономикага болжолу менен ушу канча зыян келчүдөй болуп турат? Ушул жагындагы мындай өкмөттөн, жогорку кеңештен экономисттер ойлонуп атабы? Сөзсүз түрдө ойлонуу эмес, мунун баардык эсептөөлөрдү эң кандай кризис болгондо, эң мындай
кыйын болгон мезгилде кандай болду, ошондон бери бүт эсептеп чыгышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө өкмөт мунун үстүндө чаралар көрүлүп атат. Мына 7 мартта дагы биринчи мындай бир программаны караганбыз деп өткөндө өкмөт башчысы айтты. Бирок комплекстүү түрдө бардык жагын камтыган программа болуш керек деп айтат элем да. Антикризистик программада түзүлүш керек деп. Анан бул жерде ошо бүт камтылыш керек. Сырт жакта калып калган кыргызстандыктарды камтып алып келгенден баштап мына жолдо машиналар калып атат. Же болбосо биздеги ички биринчи кезекте азык түлүк коопсуздугун да кандай кылып камсыз кылабыз, медициналык жабдыктар менен, дары дармек менен кандай кылып камсыз кылабыз, баардыгы камтылган комплекстүү системалуу программа болуш керек деп айтып кетет элем. Анан экономикалык мындай тобокелчиликтер боюнча расмий маалыматты айтайын мен. Биз мына былтыр ноябрь айынын аягында эле Кыргыз Республикасынын бюджетин, өкмөт алып келген бюджетти бекитип берgenбиз. Кирешебөлүгүбүз бир 162 миллиардтын тегереги болгон сомдун. Ошондон өкмөт расмий жарыя кылды. Тобокелчилик бар, бизде 28 миллиард сом кирешебөлүк түшпөй калышы мүмкүн деген тобокелчилик бар деген өзүн да жарыя кылып айтты. Бул өтө чоң суммадагы акча Кыргызстан үчүн. Бул деген бир 20%дан ашык да, биздин 20%га жакын биздин жалпы кирешебөлүгүбүздүн. Ошондуктан мен айтат элем, бул жерден мунун үстүндө дагы кантип ошону биз кантип чыгышыбыз керек акыбалдан. Ушул жөнүндө дагы жанагы биздин программабыз камтылыш керек да. Бунда биринчи кезекте эң мындай керексиз сатып алуулар, жесткий экономия деп коеюнчу, катуу экономияга биз киришибиз керек. Болгондо ачык айтып эле коомчулукка делген ушундай болуп атат. Эми жана көптөгөн ушу бюджетти бекитип атканда өздөрүнө кепилдиктерди алган да өкмөт. Биз моундай жол курабыз, мектеп курабыз, же болбосо моундай айлык акы көтөрөбүз, же пенсия көтөрөбүз болдучу. Булардын баарын тең азыр кайрадан эсептеп чыгып туруп, аны ачык айтышыбыз керек да. Моуну аткарылабыз, муну аткарылбайбыз депчи. Бул биринчиси. Анан жесткий экономия деп коеюн. Экинчи, биз деген азыр чыгып Кыргызстан өкмөт өзгөчө мына финансы министрлиги, экономика министрлиги, дүйнөлүк коомчулукка дагы, дүйнөлүк финансылык институттарга дагы бүгүн кайрылышыбыз керек. Момундай акыбал болуп атат бизде деп. Ошол эле бүткүл дүйнөлүк банкка, Азия өнүктүрүү банкына, Эл аралык валюта фондуна, Европа банкына дейли, кайсы банктар болсо, Европа өнүгүү банкына кайрылып туруп ушундай акыбал бизге жардам бериңиздер деп эле ачык мындай биз жеңилдетилген тартиптеги бир мындай жардамдар же гранттарды суранышыбыз керек да, кайрылыпчы. Анан ошолордун жардамы менен дагы эми баары бирге дегенде чыгып мындай кеткенин үстүндө жалпы бирге иш алып барышыбыз керек да, жалпы өкмөт мунун үстүндөчү. Өкмөт жогорку кеңеш баарыбыз деген. Ал эми жогорку кеңешке тиешелүү болгон, мен жана жогоруда айтып кеткен ишкерлерди колдоо боюнча жалпы коомчулукта өзгөчө мындай социалдык жактан аз корголгон элдин катмары бар. Ар кандай ден соолук чектелген адамдарыбыз бар. Аларды дагы коргогончо өзүнчө кандай бир эмнени жасап бере алабыз. Мына буларды дагы биз бүгүн иштеп айтып, алар менен мындай иш алып барышыбыз керек деп айтат элем да, максат. Эми мамлекет бул жерден үнөмдөш керек. Ошону менен бирге ошол атуулдар дагы, үй бүлөлөр дагы өзүнүн жеке бюджетин үнөмдөгүлө, белди бекем бугула деген кайрылуулар жетиштүү болуп атабы? Эми азыр менимче мына акыркы бир 10 күн дейинчи, 10 күндүн ичинде мына бизден өтө катуу мындай өкмөт дагы, президентибиз башында болуп өзү кайрылуу кылып элге дагы абдан көп катуу жумуш алып барылып атат бул боюнчачы. Менимче акыркы бир 10-15 күн ичинде жетиштүү эле мындай кабар кетип атат деп айтат элем да. Мүмкүн ага чейин болгондур. Баягы эми бизде каттал элек башка жакта болуп атат дегендейчи. Бирок акыркы бир 2 жуманын ичинде бул боюнча баарыбыз биригип, мына башка иш чыкканда дегендей, баарыбыз биригип туруп, жогорку кеңеш, өкмөт, сот бийлиги, бардык бийликтин мутактары азыр катуу элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бирок муну да улантышыбыз керек. Муну да улантып, бүгүн өзгөчө абал мына кечөөнү кирилгенден кийин комендантыбыз ачык чыгып айтып, кандай тартип болот, момундай тартип болот, момундай чектөөлөр болот деп элге ачык айкын айттырып, ошону биздин кайсыл өзгөчө абал кирди аялдар райондордун ошо эң алыскы тоолуу айылдан баштап Бишкек шаар, Ош шаар деп атат, ушул шаардын ичинде ар бир керек болсо көчө көмөчө кварталда да жеткизилип туруп тартип катуу сакталыш керек да. Тартипти гана катуу сактаганыбызда биз муну жеңебиз да, муну сакташыбыз керек. Буга милдеттүүбүз баарыбызчы. Но экономикалык оор абал, президент жарыялаган жана региондорду өнүктүрүү жылы, балдарды коргоо жылы, цифровизация, андан сырткары ошол жанагы таза суу чоң проектиси бар, сугат суу проектилери бар 2021-22 жылга чейин. Мына ушуларга таасир бериши ыктымалбы?
Бюджеттен бөлүнүп аткан акча каражаттары бул жогору жакта айтып кеткендей биз үнөмдөөгө бир багыттуу иш алып барышыбыз керек, сөзсүзчү. Мындай учурларда ошондой эле көпчүлүк биздин алдыбызга койгон бүгүнкү күндө иштеп аткан проекттер бар. Бул донорлор аркылуу, инвесторлор аркылуу кетип аткан. Аларды токтотуу болбойт да. Аны токтотпошубуз керек эч качан. Ирригация маселесин биз токтотпошубуз керек. Таза суу маселесин биз токтотпошубуз керек. Кээ бир социалдык объектилерди мисалы үчүн токтотуп турганга мүмкүнчүлүктөр болуп калса, аны токтотуп турганга мындай карап чыксак болот да. Ошондуктан бул антикризистик программа деп жогоруда айтып атканыбыздын негизги максаты дагы ушундай да. Кайсыл бизге керек, кайсыл бизге керек эмес депчи. Ошон үчүн бүгүн мына дүйнө жүзүндө бул коронавирус канча күнгө чозулат бир биле албай атабыз. Азыр мына бир 67-70 күнүн ичинде, бир 50-51 күнүн ичинде 100 000 дүйнө жүзүндө адам ооруп атса, андан кийин 51 күндөн кийин бир 10 күнүн ичинде эле 11 күнүн ичинде 100 000 адам кошулду. Акыркы күндөрү 4 күнүн ичинде 100 000 адам дагы жаңы коронавирус менен оорусу бул аныкталып калып атат да. Ошондуктан мындайча айтканда бир 70 күнүн ичинде 300 000 боло турган болсо, акыркы 4-5 күнүн ичинде эле ушундай көбөйлөрдү көрүп атабыз да. Ошондуктан биз сактанышыбыз керек, сөзсүз. Анан ысуу менен мейли ал долбоорлорго кайсы бир деңгээлде таасир берет экен. Ал эми бул саясий иш-чаралар кандай болуп калат? Мына жергиликтүү шайлоолор жылды убактысы. Анан күзүндө болсо парламенттик шайлоолор бар. Ал жерге дагы партиялар даярданышы керек. Мына ушундай саясий мындай Кыргызстандын турмушуна дагы таасир берип атабы? Партияларга, алдыдагы шайлоолорго кандай таасир берип калышы ыктымал? Сөзсүз, эми бул азыркы бул илдет канчага чоюларын биз азыр алдын ала билбейбиз да. Ошол учуруна карап туруп, анан кийин чечимдер сөзсүз кабыл алыныш керек. Жергиликтүү кеңештин шайлоолорун дайындоо укугу бул президентибиздин колунда. Президентибиз өзүңүздөр билесиздер, мына акыркы 5 шаарда болуп аткан баягы шайлоолорду өзүнүн указы менен токтотту да. А президенттик шайлоодо жогорку кеңеш аныктайт да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекет башчыбыз ошондой эле жогорку кеңеш, мыйзам чыгаруу бийлиги, аткаруу бийлиги биргеликте бул маселелерди карашыбыз керек. Анан кийин жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосун президент мыйзам боюнча конституциялык өзүнүн укугу бар, 6 айга чейин узартып коюуга мүмкүнчүлүгү бар да. Ошондуктан бул маселе ошол кырдаалга карата биз мыйзамдарды карап туруп иштетип кете бериш керек. Турай Закирович туура айтты. Биринчи кезекте бул элибиздин саламаттыгы. Бул жерде саясат 5-6 орунда турат азыр. Негизги маселе азыр ошол абал турукташкандан кийин ошол баардык маселе кезек-кезеги менен каралат. Анткени баардыгы абалга жараша болот. Өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал дагы ошого байланышкан, ошол себептен кирип атат. Ушул маселени канчалык биз азыр ыкчам түрүндө ошол оперативдик ыкчам аракеттерди кабыл алып, маалында ушул токтотсок, ошого жараша тез ошол экономика да жанданат, абал турукташат. Бардык нерсе ошол биздин биринчи кезекте бардыгыбыздын тартибибизге. Бүгүнкү күнү жанакы жалпы штаб тарабынан коюлуп аткан тартиптерге баш ийүү. Бул жанакы коопсуздук, санитардык, эпидемиялык эрежелерди сактануу, ошолордон көз каранды. Ошондуктан элибиз канчалык деңгээлде түшүнүк менен мамиле кылса, биринчи кезекте эрежелерди сактаса, экинчиден тартипти темирдей кылып кармасак, канчалык деңгээлде эртерээк стабилдешсе, ошого жараша калган аракеттер кезеги менен кабыл алынат. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусу ушуну менен соңуна чыкты. Биз менен студиябыздын коноктору Төрөбай Зулпукаров, Талант Мамытов жана Алы Карашев болду. Биз бүгүн Кыргызстанга киргизилген өзгөчө абал тууралуу жана ошонун тегерегиндеги маселелер тууралуу маектештик. Саламатта калыңыздар. Эл кыйналып атат да. Кандай экенин түшүнүп атасыздарбы? Биз кошуналардан дагы бир кадамга жогору кетишибиз керек. We saw the Deputy Prime Minister coming for one.